Бул видео сабакта ондук бөлчөктөрдү визуалдуу түрдө жазып алабыз. Жана бирдикти эгерде ондук үлүшкө өткөзсө же ондук үлүштү жүздүк үлүшкө өткөзсө, башкача айтканда ар бир разрядты бир разрядка кичирейткенде кандай өзгөрүү боло тургандыгын биргеликте карап көрөбүз. Анда эмесе кеттик. Бул жерде берилген ар бир квадрат бир бүтүндү түшүндүрөт. Анда бул жерде 3 бүтүн бар. Себеби бул көк түстө берилген квадраттар алар үчөө тең боелгон. Демек, ал 3 бүтүнгө барабар. Ал эми андан кийинки берилген бул квадрат ал 11 бөлүккө бөлүнгөн. Бир бүтүн 10го бөлүнүп, анын 4 бөлүгү гана боелуп көрсөтүлүп жатат. Демек, ондук үлүш. Өтүрдү жазып алабыз жана ондук үлүшкө 4. Ал эми бул квадрат жүздүк үлүштү түшүндүрөт. Анын ар бир бөлүгү ал 100-1 барабар. Демек, бул жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 бул квадраттын 7 бөлүгү боелгон. Демек, ал жүздүк үлүшкө барабар. 7 жүздүк үлүш. Демек, санды окуй турган болсок, 3/147. Ушул эле санды бул түрдө жазып ала турган болсок, анда анын бирдиги ондугун бөлүп алабыз. Бул жер бирдик. Ал эми бирдиктен кийин ондук үлүш. Ондук үлүш. Ал эми ондук үлүштөн кийин жүздүк үлүштү жазабыз. Жүздүк үлүш. Анда бул сандын бирдиги 3, ондук үлүшү 4, ал эми жүздүк үлүшү 7. Эгерде ушул эле сандын биз бирдиги 3 болуп жатат. Эгерде аны 2 деп жаза турган болсок, анда кандай болмок? Ал эми жүздүк үлүшүн биз 7 деп эле жаза алабыз. Ал эми ондук үлүшүндө кандай өзгөрүү болот? Аны биргеликте карап көрөбүз. Бул жерден ошол эле квадраттарды алып алабыз. Анда биз бул квадраттар аркылуу алгач 2 бүтүндү көрсөтүүбүз керек. Демек, бул жерден алабыз. Бул 2 квадрат бизге 2 бүтүндү берет. Ал эми жүздүк үлүшүбүз 7. Алдында өзгөрүү болбойт, себеби бул жүздүк үлүштөгү квадраттан 7 боелуп турат. Анда биз бул жердеги бул бүтүндү ондук үлүш түрүндө көрсөтүүбүз керек. Аны жүздүк үлүш түрүндө көрсөтүү үчүн аны боеп алабыз. Мынакей, бул бирдикти ондук үлүш катары жашылга боеп алдык. Анда аны биз 11 бөлүккө бөлүүбүз керек. Демек, бул жерден бөлүп баштайбыз. 1, көз ченем менен бөлүп жатабыз. 2, 3, 4, бул жер 5, 6, 7, 8, 9, 10. Эсептеп алалы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 бөлүккө бөлүп алдык. Анда канча ондук үлүш бул жерде пайда болду? Бул жерде 10, бул жердеги 10, жана бул жерде 4 ондук үлүш бар болчу, жалпысынан 14 ондук үлүшкө барабар болду. 14. Демек, бир бирдикти эгерде ондук үлүшкө өткөзө турган болсок, биз аны 10 эсеге кичирейтүүбүз керек. Бир бирдикти 10 эсеге кичирейтип алабыз. Бул жерде биз бирдикти ондук үлүшкө өткөздүк. А эгерде ондук үлүштү жүздүк үлүш катары жазып ала турган болсок, анда кандай өзгөрүү болмок? Анда сандарды кайра жазып алалы. Бирдигибиз 3 болсун. Ал эми жүздүк үлүшүбүз мисалы 27 болсун. 27 жүздүк үлүштү кантип жазабыз? Андагы бул жердеги 20 жүздүк үлүштү кайсы жерден алабыз? Жана бизде канча ондук үлүш калат? Биргеликте карап көрөбүз. Анда кайра эле бул квадраттарды алып алабыз. Анда 3 бүтүн бул жерде көк түстө көрсөтүлүп турат. Бул 3 бүтүндү түшүндүрөт. 3 бүтүн. Ал эми 27 жүздүк үлүштү көрсөтүү керек. Бул жерде 7 жүздүк үлүш бар,
Ал эми 20 жүздүк үлүштү 10-дук үлүштөн алабыз. 10-дук үлүштөн 2 10-дук үлүштү алып, 2 10-дук үлүштү алабыз дагы, ар бир бөлүктү дагы 10го бөлүп алабыз. Муну жүздүк үлүш катарында анын түсүндө боеп көрсөтүп алалы. Бул жер жүздүк үлүш. Демек, бул жерде 2 10-дук үлүштү алып, аны жүздүк үлүш катарында жазып жатабыз. Демек, ар бир 10-дук үлүштү жүздүк үлүш түрүндө көрсөтүү үчүн аны 10го бөлүп алабыз. Мынакей 2 10-дук үлүштү алып, анын ар бирин 10го бөлүп, жүздүк үлүш катарында көрсөтүп алдык. Анда бул жерде эсептеп дагы көрөлү. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ар бир 10-дук үлүштү дагы 10го бөлүп, аны жүздүк үлүш түрүндө көрсөттүк. Демек, бул жерде жалпысынан 20 жүздүк үлүш бар. Ал эми бул жерде 7 жүздүк үлүш бар. Жалпысынан 27 жүздүк үлүш болду. Ал эми бул жерде 2 10-дук үлүш калды. Демек, 10-дук бөлчөктөрдү дагы бир разрядка кичирейткенде бул жерде дагы көргөнүбүздөй эле аны 10го бөлүп алабыз.